Күндөрдүн биринде Азирети Алиге бир киши келип, эмнегедир ырыскым таарып баратат деп даттанат. Анын себебин билгиси келген Азирети Али тиги кишиден мүмкүн сен өзүңө тиешелүү болбогон калем менен жазып жаткан чыгарсың деп сурайт. Тиги киши жок, мен өзүмдүн эле калемим менен жазам дейт. Азирети Али анда сен сынык дарак менен чачыңды тарап жүрбө деп сурайт. Тиги дагы жок деп жооп берет. Азирети Али андай болсо сен өзүңдөн жашы улуу адамдардан оозуп алдыга басат окшойсуң дейт. Тиги жок, мындай кылбайм дейт. Азирети Али мүмкүн сен баамдат намазынан кийин кайра уктайттырсың деп сурайт. Тиги жок, уктабайм деп жооп кайтарат. Азирети Али андай болсо сен ата энеңе бата кылбай жаткан окшойсуң дейт. Тиги ооба, ата энеме көп бата кылбайм деп мойнуна алат. Азирети Али ата энеңди эстеп аларга дайыма бата кылып жүр. Мен пайгамбарыбыздын, ага Аллахтын тынчтыгы жана мактоосу болсун, ата энеге бата кылбай коюу ырыскынын тарыганына себеп болот деген уккам. Ошондуктан намаздан кийин ата энеңе бата кыл. Бата кылууга кеткен 2 мүнөткө сараңдык кылба дейт. О Алла, тирүү жүргөн ата энелерибиздин өмүрлөрүн узун кыл, күнөөлөрүн кечир, даражаларын бийик кыл. Ал эми өтүп кеткендерин ырайымыңа ал, жаткан жерлерин бейиш бактарынан кыл деп бата кыла жүрүңүз.